Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 5-март 2022 жыл биз Өзгөн шаарында, Өзгөн шаарынын тагыраак айтканда Паска Өзгөнгө келесиздер. Паска Өзгөндө Дөңбулак айыл өкмөтүнүн Кара Дарыя айылына келесиздер. Кара Дарыянын айылына келсеңиздер, мына ушундай Өзгөн балык чарбасы бар экен агалар. Мен дагы биринчи жолу угуп келип атам. Өзгөн балык чарбасына келсеңиздер, ушул жерде балыктын түрлөрү бар экен. Азыр ушул чарбанын балыкчысы Абдилет аба. Assalamu alaikum аба. Мына ушул сиздерге келип калдыгым балыктар боюнча сизден дагы бир жакшы маалымат берсеңиз. Канча түр балык бар, канчадан бери иштейсиз? Ошол боюнча кыскача айта кетсеңиз. Биздин балык чарбада 3 түрдүү балык багылат. Карп, амур, таслык деген. Ошол үчөө багылат. Үчөөдөн. Амур болсо чөп менен азыктанат. Карп жем менен азыктанат. Таслыктан фитопланктон менен азыктанат. Ошон үчүн бир гектар жерди рационально использовать үчүн 3 түрдүү балыкты багабыз. Бири-бири мешет этпейт да. Бири-бири мешет этпейт, 3 түр балык багылат дейм, а? Ошо көлдүн ичиндеги бардык эмелерди баягы азыктардын бардыгы неме кылат да. Анан алып багам деген неме болсо, мына атайын место болуш керек, көл болуш керек экен да. Көл жасайталар отуруп, келсе мына биздин көлдөр бар, көргөзөбүз. Кыргызда сөз бар. 100 жол уккандан көрө, бир жол көз менен көргөн артык. Көргөн артык дейт, а? Мына ушундай болуп көл жасалган жер экен. Андай өзү балык любой ишти баштаганда шариатта да ошондой экен да. Ошонун закондорун, ошонун баягы немелерин бүт баарын билип туруп анан башташ керек экен да. Соодага барсаң, сооданын ишин билишиң керек экен, балык өтүрөсөң, балыктын ишин билишиң керек экен. Азыр эми балыктары кичинекей балыктар деп эме көрдүк, а? Мадимдайда чабак деп коебуз. Неме деп коет, гадевик деп коет. Мана козу, токту дегендей кыргыздар айтат го. Ошондой эмелер бар. Бирок булардын баягы неме акканда күзгө чейин 400 грамм, 450 граммга чейин жетиш керек да, жакшы жем берсе. Азыр 5 килограмм качественный жем берсе, 1 килограмм салмак берет. Өсүш берет. Өсүш берет. Эгерде амурга 50 килограмм çöp verse 1 kilogram salmak берет. Салмак берет. Азыртан уже сиздерден мисалга азыр алып багып баштаса, күзгө чейин 400-500 граммга чейин жетиш керек дейсиз, а? 400-500 граммга чейин жетиш керек. Температура жакшы берет да булар. Ысык түшүшү балыктар. Температура мартта азыраак жем берилет, апрелдан көбөйтөт, майдандан кичине көбөйтөт, июндан да июл, август айында бериле турган жемдин 70% берилет да. Ана сентябрга калды. Ошондой болот. Температура жоголаган сайын булардын баягы немеси азыктанышы жакшы да. Ошондо азыр эми азыр эми ошол балыктар чыккан жерден дагы азыр балыктарды көрүп эме кылайлы, буюрса, балыктар кандай болуп атат, канча балык чыгып атат, ошол жерден дагы көрсөткүлөсө канча түр балык экен, а? Алар балыкчы ушу каныбек деген. Андан мына ушул балыктарды көрсөңөр, бутурап кетет. Балыктар ушинтип кубалайт экен. Кой айдаганда айдайбыз дейт. Андан дагы бир эмеси бар экен. Анда ташты алып туруп, таш турганда балыктар ошол жака карап, мына четке карап чапкен дагы наркы жака кампа барат. Балыктар же кетет мына бутурап. Көрдүңөр? Таш менен атып анан суу кечип туруп, бут менен неме кылганда балык ошол жака карап чыгат экен. Азыр балыктар ошол жерден кетип атат. Азыр ошол наркы беттен өтөт. Андан наркы бетте атайын балыктар тосулган эмеси бар экен, бассейнче. Ошол жерден балыктарды топтоп ала тургандарға салып беришет экен. Азыр балыктарды кубалап, кой айдагында айдап жүрөт абаз. Уже көптөн бери иштеп, опытный да болуп калыптыр. Анан да ушу кубалап, отуруп жылып кетет экен. Бул жака карапчы, көрдүңөр? Бул жерден бери бутурап жүрөт мына балыктар. Көрүнөт атабы? Бутургандары. Мына. Мына азыр мына эмнедегилер акырын ошол жака топтолуп жүрүп атыр, ошол жака кирип кетет. Эмнелерде бутурат, кирип кетет. Байкаңыздарбы? Бутурап аткандарын кирип кетет. Азыр ошол наркы бетинен дагы силерге көрсөтөбүз буюрса. Азыр балыкты тутуп, уже алуучуларга бере турган убакыт болуп калды дейт мына. Балыкты салып атат, көрдүңөрбү? Дагы тутат экен дагы. Азыр биринчи өчүт менен берилет алар. 20 килограмм
ала тұрған аказ келген екен. 20 килограммға қазір салып даярдап алады. Кетті мына чиректі. Ушинтип кете берет. Уну алып келип туруп, челек менен келип, мына ушул пакеттен болгон мешокко салат экен. Мында. Көрдүңүздөр мына. Ушинтип кетти. Суга. Азыр ичип газ менен. Hadi. İçine gaz sotar eкен мында. Балыктар бара турган жерине жетиш үчүнчү. Көрдүңүздөрбү? Дың болуп. Желденет, андан кийин мына ошол экинчиси дагы салынды. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы азыр болуп менен желденип туруп. Еңіз кім болды? Скотч бери sen. Ketdi. Yine skotch al beri. Bunisi da желденип атат. Кислород neme kılattı? Кислород. Menен барат. Адресине чейин кислород менен кеңирип барат дейт. Мына ичинде көрсөңүздөр, бул жерде беломор, сазан, тасталык. 3 түр балык кетет. Мына ушул 20 килограмм кетти азыр. Pakette 10 kilogramdan gider. Ар бир пакетте 10 килограммдан кетет экен. Андан ашыктуу болбойт экен. Бир пакетте 10 килограммдан. Көрдүңүздөрбү? Мында алып туруп, боозун бекен жаап туруп, скотч менен. Андай ороп, салып кетет экен. Мына ушундай болуп, азыр биз дагы баалар боюнча сиздерге толугураак маалымат алып берелим. Ал эми балык чарба өндүрүшүнүн башчысы ушул Жеңиш агабыз. Ушул балыктардын килограммы кандай болот ага? Assalamu alaikum. Balıkların kilogramı 400'dön. 400 болот атат. Эмеси 3 түрү бардыгы бири кете берет. Biri gibi getir. Бардыгы бир кете берет. 400 сомдон болот атат экен агалар. Мына ушундай. Анан мына ушул экран астындагы номерлерге байлансаңар болот. WhatsApp'тагы бар. Ошол номерлерге байланышып, агабыздан дагы толугураак маалымат алып, адресин келип көрүп дагы алып кетсеңиздер болот агалар. Буюрса, ишиңизерге ийгилик ака. Ден соолуктугуңуз ар дайым ушундай элдин кызматында жүрө бериңиздер. Силерге дагы Алла ыраазы болсун. Мына ушундай. Мына ушундай агалар. Бүгүн биз өзгөндөн чыгып аткан балык чарбадагы балыктар боюнча силерге тартып маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Балык багам дегендер болсо келип балык алып өздөрү балыктарды көлгө коюп берип баксаңыздар да болот. Мына ушул жерде бүт мына алганы келген агаларыбыз жүрөт. Жарымдан көбү балык алып таштайбыз депчи. Мында алып мына читтеринде сүзүп жүрөт мына. Өздөрү 3 түр балык бар экен бул жерде. Беломор, тастабот, неме, сазан. 3 түр бар экен. Буюрса кызыгып көрөбүздөр. Мына ушундагылар. Биз бүгүн өзгөндөн маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга катталып электер. Подписка кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчиден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.